Ne olmadı? Yok anlayacağım. Neyse geldiniz bravo. Ben hoş beğendin istemem diyor soruyor bak. Kim var? Buna uyuz istersen. Bugün sizin Bişkek şahar sotunda sizin үй камагыңызды каралды. Ушул козголгон кылмыш ишин өзү угуу эмнеди? Эмне себептен сизди үй камагына кармап турушту? Мына бүгүнкү соттун чечими кандай болду? Кече ИИМ уруксат берген жок деген маалыматтар чыкты. Ошонун баарына кенен токтолуп кетсеңиз. Биринчиден эмне? Бүгүнкү мага биринчиден ушул кылмыштын козголушу. Ошондой эле анын ичинде мага карата айрыкча бул кылмыштын негизги иштин козголушуна эмне себеп болгон? Бул 5 октябрдан баштап ушул 9 октябрга болгон күндөрдө да бул уюштурулган баягы башаламандыкты уюштурду жана катышты дегенчи мага бир да түшүнүксүз. Андай боло турган болсо бардыгына мыйзам бирдей болуш керек. Бир гана асанып курсанга иштебеш керек. Мыйзам тандалма болбош керек. Анын үчүн бүгүн отурган кээ бир күч структураларынын жетекчилери, ошондой эле вице-премьерлер, ана министрлер сөзсүз түрдө, анан кээ бир кандидаттар сөзсүз түрдө жоопко тартылыш керек мага окшоп. Үй камагында отуруш керек. Менин күнөөм жок деп эсептейм. Бардыгы бул дагы мурунку бийликке окшоп эле ошол баш күчтүү кандидаттарды болочок болгон бул көр албастык, бул кошоматчылык деп эсептейм да. Бүгүн мен учурдан пайдаланып ушул шаардык соттун бүгүнкү катышкан коллегалык сотко өтө чоң ыраазычылык билдирем. Прокуратуранын, генералдык прокурордун кызматкери келип, мени кайрадан суранып жатат. Мен да түшүнбөдүм. Генералдык прокурордун жетекчисин өтө сыйлайм мен. Ал чындык үчүн, акыйкатчылык үчүн, адилеттүүлүк үчүн деп жүргөм. Же бул сөзбү жөн эле? Же айткан сөзү менен жасаган иши дал келбейби? Мага да түшүнүксүз болду. Ал келип ал кызматкерлерге үй камагына дейт. Бүгүн уже шайлоонун 2-3 күнү болуп атат. Кээ бир кандидаттар жүрөт уже Жалал Абад областына карап. Биз болсо соттошуп жүрөбүз дагы эле. Ошондуктан мен ойлойм, мен биринчиден сотко чоң ыраазычылык билдирем, ошол шаардык соттун бүгүн катышкандарга. Экинчиден, ички иштер министрине менин кесиптештин жетекчилерине дагы такыр түшүнбөдүм. Үй камагына калтыруу, ошондой бут тосуу болот. Мен ойлойм, мурунку бийлик Асанов Курсанды бут тосуулары менен болбогон кылмыш ишин козгогон. Баягы өзүнүн кызматынан аша чапкандык деди. Эмне болду жыйынтыгы? Жыйынтыгында алардын бир күндө жок. Жараткан өзү аларды ордуна коюп койду. Бүгүнкү күнү үй камагына камайм деген болсо, Асанов Курсан бүгүн президенттикке аттанды. Мен ойлойм, тарапташтары менен жалпы кыргызстандыктар, кыргыз элин колдоп туруп, 10 январда биз жеңиш менен аяктайбыз. Учурдан пайдаланып, мен жалпы менин колдоочуларыма, ошондой эле жалпы кыргызстандыктарга, айрыкча жаштарга, ички иштер министрлигинин ардагерлерине, генералдарга, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө, өкүлчүлүгүнө, ошондой эле коомдук бирикмелерге, граждандык активисттерге өзүмдүн атымдан, өзүмдүн үй бүлөм атынан чоң ыраазычылык билдирем.
кай жерде болбосун, кандай учур болбосун, адилеттүүлүк, акыйкаттуулук үчүн алар да мени колдоп келгениге. Мен, урматтуу кыргызстандыктар, силерге ишенем. Бүгүнкү күн дагы адыр учурдан пайдаланып, буйрусак, жараткан колдоп, жалпы эл колдоп, кыргызстандыктар колдоп, жаштар колдоп, биз жеңишке жетишсек, мен акыйкат, адилет башкаруучу болуп берем. Сөзсүз түрдө бизде мыйзамдуулукту туткан, ар бир жарандын укугу корголгон, жыргал жашоону курабыз деген ишеничтемин.